Ар бир аял сүйүүгө умтулат, ар бир эркек эркиндикке умтулат. Бул таң каларлык, бирок азыркы дүйнө көз карандысыз жана күчтүү аялдарды тарбиялоого канчалык аракет кылбасын. Акыры ар бир аял аны колго алышып, термелтип, тынчтандырууларын, кам көрүп, балмуздак же пальто сатып берүүлөрүн каалайт. Ар кандай чоң максаттарга жетүү, көйгөйлөрдү чечүү, өзүңүз үчүн жоопкерчиликти алуу — мунун баары эркектин энергиясын талап кылат. Аялда бул атактуу эркек энергиясы канчалык көп болсо, ал аялга кам көрүү каалоосу эркекте ошончолук азыраак болот. Менин байкоом боюнча, аялдын мындай болушунун бир нече себептери бар. Тарбия. Башкача айтканда, кызга бала кезинен эле ал көз карандысыз болушу керек деген ишеним сиңирилген. Анткени эркектерге ишенүүгө болбойт. Ал күйөөсүнүн сүйүүсүнө татыктуу болуш үчүн өтө көп демилгени колго алат. Ал мындай деп ойлойт: мен ал үчүн канчалык көп аракет кылсам, башкача айтканда, баарын өз мойнума алам. Ал мени ошончолук жакшы көрөт жана баалайт. Бирок бул теория иштебейт, анткени аял мындай кылуу менен эркекти көйгөйлөрдү чечүү жана анын көз алдында баатыр болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Ал эми өз аялы үчүн баатыр болуу эркектин эң негизги муктаждыктарынын бири. Аял күтө билбейт, баарын ошол замат болсо дейт. Инстаграмда отко май тамызат. Бактылуу аялдар менен энелердин кооз сүрөттөрү, буга окшогон бактылуу жана ийгиликтүү жашоонун мындай сүрөттөрүн көрүп, аял мынтип ойлойт: адамдардын баарында баары бар, бизде болсо артта калдык. Күйөөсүн кыйнай баштайт же бардыгына жетүү үчүн өзү чуркайт. Бирок акырында аябай чарчайт, толкунданып, ачууланып, күйөөсүнүн алдындагы кадыр-баркынан ажырап, акыры жабырлануучунун абалында калат. Жаратылышка каршы чыга албайсың. Тандаган адамыңызга ишенип, ага колдоо көрсөтүп, ага чоң сүйүү жана суктануу менен мамиле кылууну үйрөнгөнүңүз жакшы. Мына ошондо кудуреттүү жараткандын ырайымы менен сиздин адамыңыз баарына жетет. Ал баарын чечет, ал баарын жасайт. Сизге ыраазы болуу жана сүйүү гана калат.